Арбаңыздар, өткөн берүүбүздө буга чейин коррупцияга шектелип айып төлөгөндөр, камалып чыккандар, кыскасы мыйзамсыздыкка баргандар мыйзам жазуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп жаткандарды санап бергенбиз. Бүгүн сиздердин көмөгүңүздөр менен бизге маалым болгондор, тагыраагы коррупцияга шектүү деп табылып сурак берген, мыйзамсыз бизнес жүргүзүүгө шектүү, кызматын тапшыргысы келбегендер. Аталгандардын бардыгы өздөрү мыйзамсыз иш аракетке барышканы менен парламентке келип элдин бакубат жашоосу үчүн мыйзам чыгарып бергилери келгендер. Алар кимдер дебейсизби? Кеп алдыда. Менин аты жөнүм Сайпидин Султаналиев. Видеону аягына чейин көрүңүз. Кечээ жакында эле Ынтымак саясий партиясынын тизмеси менен парламентке кайрадан аттанган учурдагы Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовду Борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койду. Себеби белгилүү, мыйзамдагы талапты аткарган жок. Шайлоо мыйзамынын 21 беренесине ылайык Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болгондор саясий кызматты ээлесе кызматын тапшыруусу керектиги белгиленген. Талант мырзанын кызматын тапшырбай туруп талапкер болуп катталуу далалаты анын жылуу орунду бирөөгө ыраа көрбөгөнүн туюнтпайбы? Сиз кандай дейсиз? Же өлкө мыйзамын жазган эл өкүлү өзү колдогон, ал тургай түртүп атып өткөргөн мыйзамды унутуп калдыбы? Азыр керек болсо Борборлук шайлоо комиссияны сотко берери айтылууда. Албетте, чекитти сот коёт. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Бирок кимдин кызыкчылыгына чечилет, көрө жатарбыз. Улукбек Марипов өкмөт башчылыкка келгенде Ноокат районунун акими кызматын аркалаган бир тууган иниси Бакытбек Марипов мени ал адам дайындаган эмес деген шылтоо менен жылуу ордунан козголгусу келген жок. Баш мыйзамдын 89 беренесинин 7 пунктуна ылайык кызыкчылыктардын кагылышын жокко чыгаруу максатында өкмөт башчы Улукбек Марипов инисин кызматтан алган. Креслосун бошоткусу келбеген Бакытбек Марипов учурда номер 5 Ноокат шайлоо округунан мандат алууну самап турат. Мансап дегенде мыйзамды тебелебие жаздаган Бакытбек мырза непадам парламентке келип калса кандай болот деген арсар ой жаралат. Аккулу Бердиев деген Жогорку Кеңеште депутатыбыз бар. Эл өкүлү жогорку трибунада Чоңалай районундагы алтын казык кенинен казылган алтын концентратын Кытайга мыйзамсыз чыгарып кетишти деп чырылдаганын көргөнбүз. Кече 21 сентябрда лицензиясын жаңылады деп мынау ошону эркештам эмес, мына достук таможня аркылуу Кытайлар чыгарып кетиптир. Ошол министрлердин таможнянын деңгээлинде коррупция токтобой атат. Ушуну мына кече эле ушул незаконный болуп жаткан боюнча комитетте каралган эле. Мына кече ГКПНде. Ушул токтобой атат, урматтуу Курмангул Токторович. Ушуну кимдер күнөөлүү? Арине Аккулу Бердиевдин мыйзамсыз ишкерлигине карата журналисттик иликтөөлөр жүргүзүлгөнүнө да күбө болгонбуз. Эл өкүлү Баткендеги Тажик Республикасы менен чектешкен айылдар аркылуу бүйүүчү майларды коңшу өлкөгө мыйзамсыз өткөргөндүгү тууралуу контрабанда жолундагы депутаттын бизнеси деген аталышта иликтөө жарыяланган. Депутат Аккулу Бердиев Кыргызстандагы эң ири нефтетрейдерлердин катарында жана анын республика боюнча 80 айланасындагы мунай бекеттери бар. Алардын эң көбү жана эң кирешелүүлөрү Тажикстан менен чек аралаш айылдарда жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын маалыматында ал мунай бекеттерине барып куюлган майлардын 95% ар кандай мыйзамсыз жолдор менен Тажикстанга чыгарылып кетет. Эл өкүлү буга карата ак да көк да дебеди. Иликтөөнү көргөн эл да биз да депутаттын мыйзамсыз аракетине иренжип калдык. Ошол Аккулу Бердиев бүтүн Кыргызстан партиясы менен парламентти карай кайрадан аттанган учуру. Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты. 2010-2012 жылдары парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетин, 2013-2015 жылдары коргоо жана коопсуздук боюнча комитетин жетектеген. 2020 жылы өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри болуп иштеген Алмазбек Баатырбековду барыбыз таанысак керек. Былтыркы октябрдагы башаламандыкта Алмазбек мырзада эрден шыпырылганын билебиз.
өзү кызматта отурган мезгилде адамдын ишине карата баа берилиши керектигин айтып жүргөнүнө күбө болгонбуз. Сөз түрдө багы сынчынын өтүгү майрык деп кыргызда айтып коет. Сынчы болуп аткан адамдардын буга чейинки жасаган ишин караш керек да. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр 2021 жылы июнь айында УКМКда сурак бергенден кийин камакка алынган. Коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк Алмаз мырза тергөө менен кызматташуу тууралуу тил кат жазып берип, үй камагына бошотулган. Жемкорлукка шектүү саналган Алмазбек Батырбеков азыр Нарын шайлоо округунан кайрадан Ак үйдү карай умтулган кези. Ош шаарынын мурдагы мэри кол чатырын жардамчысына көтөртүп сүрөткө түшкөнү менен таанымал Таалай Сарыбашевди сиз да билсеңиз керек. Ал мэрлик кызматка келгенде эмне убадаларды бергенин, кандай иштер аткарылганын журналист Ыдырыс Исаков элге көрсөткөн. Таалай Сарыбашев өзү мэр болуп келгенде депутаттардын алдына келип ошол өзүнүн программасын айтып аткан учурда ал айткан: "Мен Ош шаарын ошол шаарына айланма жол курам" деген. Ал курулдубу, жокпу? Шаардагы пробкаларды жоём деген. Шаарда пробка жоюлдубу, жоюлбадыбы? Жана андан башка дагы бир нече убадаларды берген. Ошол убадалары канчалык аткарылды же канчалык аткарылбады, эмне үчүн аткарылбай калды? Ушул суроолорду азыр бир мындай жөндөп көрөлү. Журналист мурдагы кала башчынын жетекчилиги астында жүргүзүлгөн иштер эл көрсүн үчүн гана үстүртөн жасалганын жарыялаган. Эми Сарыбашев жанагы иштегенди мындай иштеп туруп, бир аз иштеп туруп, анан иштеп атканда көргөзө алган киши экен да өзүнчү. Мына азыр. Анан бизде баягы пиар деп коет, баягы мэрлерди дагы жылдыз кылып беребиз да. Ошол андагы ушул мындай сыртын көргөзөбүз, ичин көргөзбөйбүз. Анан мунун ичин карасаңыз, уже ич жагына кирсеңиз, бул жак сырдалган эмес. Себеби бул жак көрүнбөйт. Өзү негизи бул көп кабаттуу үйлөр сырдаганга эмес, жылуулаганга муктаж. Парламентти карай Таалайбек мырза УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке таандык делген Ата журт Кыргызстан саясий партиясы менен аттанды. Ананда жогорку трибунада өзгөчө сунуштар менен кайрылган. Элдин сынына кабылган депутаттарыбыз 6-чакырылышта өзгөчө көп болду. Өзгөчө сунуш демекчи жемкорлук ишти мойнуна алып, казынага айып төлөгөн адамды мамлекеттик маанилүү кызматтарга келүүсүн Шайлообек Атазов, Бактыбек Райымкулов, Мейкимбек Абдалиев сыяктуу эл өкүлдөрүбүз аябагандай каалап тургандыгында. Райымбек Матраимов деп атасыңар. Райымбек Матраимовго окшогон менеджерлерди алып келип коюш керек. Биздин кыргыздын мыкты жигиттерин каралап келишет. Мисалы Райым Матраимовго окшогон анын көрө ошондой мыкты инсандарды командага кошуп иштете турган учур келди да. Мен сизден ушуну өтүнөм. Матраимов Райымдан ошол адамдын опутун, тажрыйбасын колдонойлу. Таможнянын жетекчиси, уялбаңыз, сураңыз. Ал адамдын тажрыйбасы бар. Аталган депутаттар өкмөттүн кадр маселесин чечүү максатында кайрадан жогорку кеңештин депутаттыгына аттанды шекилдүү. Эгер эле булардын сунушу менен өлкөдө кадр саясаты жүргүзүлсө, казынаны четинен кемиргендерди кризис менеджери атап, маанилүү кызмат орундары менен камсыз кылып албайбызбы? Буларга карата сиздин оюңуз кандай билбейбиз. Бирок мындай сунуш бергендерди президент Садыр Жапаров блогерлер болсо керек деп ойлойт. Күнөөсүн алган, мойнуна алган үчүн келип төгүп берди да баарын деп. Анан эми кызмат кылып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анын мамлекеттин андай саясаты жок. Жогорудагыдай күрдөөлүү, ошол эле мезгилде күмөндүү иштери бар. Укмуштуудай убадаларын берип, арине аны аткара албаган, жымсалдап туруп жыргаттык кылып койгондор, ананда өздөрү мамлекеттик кызматты ээлеп, мыйзамды тебелегендердин жомогуна ишенип, аларды жогорку кеңешке алып келип алсак, шайлоодон кийинки жашоон кандай болот? Жасаган ишинде, берген сунушунда, баскан кадамында шек жараткандарды шайлагандан Кудай сактасын. Албетте, чечимди сиз кабыл аласыз. Биз болгону ачык булактар аркылуу маалымат гана бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, азырынча сиздер менен биргелешип тапкан, талаш жараткан талапкерлер ушулар. Эгер дагы билсеңиз бизге кабарлаңыз.
Бирге ашкерелейли. А балким айтканыбыз акылына жетип, эл жүгүн эптей албайм деп талапкерлигин таштап кетип калар. Башка мамлекеттен издейсиз. Туура эмес келип алыппыз, кечирип коюңуз. Мамлекет турбайсыңар, койгула. Бармагыңызды басып, башкаларга бөлүшүп коюңуз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуз.